Бүгін Ош шаарындагы Ак Бура дарыясынын жээгин көрктөндүрүү жана жашылдандыруу долбоору башталды. Долбоордун алкагында узундугу 5 километр болгон дарыянын жээгин шаар тургундары жана коноктору үчүн эң мыкты эс алуу багын куруу пландалган. Иштин башталышы менен дарыя жээгиндеги мыйзамсыз курулуштарды алуу күчөтүлөт. Буга кала башчысы шаар тургундарын ишендирди. Талайбек Сарыбашев ошондой эле шаар тургундарына кайрылып, Ак Буранын жээгин көрктөндүрүү ири долбоорлордун бири экендигин белгилеп өттү. Ушунда эл баса турган, эл эс ала турган жайларды Кудайдан коркпой саткандарды мен кармап, бүгүнкү чейин мына жакам кармап атам. Буну мен айтпасам ким айтат да, туугандар. Мезгил келет. Ушул Ак Буранын боюн саткан адамдар сөзсүз бул дүйнөдө эмес, наркы дүйнөдө болсо да жооп берет да. Себеби бул элдин акысы. Бул мыйзамга да туура келбейт. Нормалар сакталыш керек. Союз мезгилинен бери калган нормалар бар. Ушул ар бир дарыянын бою 50 метр бас нормалар сакталыш керек. 50 метр эмес, 1 метр да сакталган эмес. Кудай сактасын, азыр мына климаттар өзгөрүп атат, климат. Сел кетпеген жерлерден, түз жерлерден селдер кетип атат да. Курулуш долбоору 250 миллион сомго бааланган. Аны тендерде Капитал курулуш жоопкерчилиги чектелген компания утуп алды. Дарыяны бойлой түшкөн долбоор жалпы шаардыктар, туристтер, коноктор үчүн сыймыктуу архитектуралык объектиге айланат. Турмуш өз жолунда, өз нугунда өтүш керек да. Биз шаардык мэрия өзүбүзгө пландаштырган иштерди мындан ары да токтотпой ишти алып бара беришибиз керек. Бул биринчи ушуга окшогон Ак Бура дарыясынын долбоору проект, экинчиси Абдыкадыров көчөсү былтыркы ак ниетке кошулуп, Кулатов кичи чарчасына кошуп, аны баштадык кече ал жерде дагы. Андан сырткары балдарды мына бала бакча менен камсыз кылуусун дагы жакшы жолго коебуз дегенбиз. Бала бакчаларды баштап атабыз. Биз мындайча айтканда бюджеттен каралган проект долбоорлордун баардыгын ишке ашырабыз. Себеби ашырбасак, анда дагы элдер чыгат. Бул шаардык мэрия ушул иштерди убада кылды эле, кылабыз деп айтты эле деп, анан ошон үчүн биз бардык кылган ишибиз шаардыктар үчүн, эл үчүн улана берет, жасай беребиз. Дарыянын жээгин куруу иштеринин алгачкы этабы башталып, 30дан ашуун жумушчу тийиштүү техникалардын жардамында иштеп жатат. Ал эми куруу иштери үчүн суунун агымы башка нукка бурулган. Долбоордун алкагында дарыя жээгин бекемдөө негизги максат. Ак Буранын жээгиндеги тосмолор эскирип, кооптуу абалга келген. Учурда жээгти тазалоо жана куруу иштери башталып, бийиктиги 4,5 метр болгон тосмо курулуп жатат. Куруу иштери бир нече этапка бөлүнүп жасалат. Долбоордо дарыянын жээгин бекемдөө, жаш балдар ойноочу аянтчалар, эс алуучу жайлар, жөө жана велосипед менен жүрүүчү жолдор, жарыктандыруу, отургучтар, көпүрөлөр курулуп, санитардык тазалоо иштери каралган. Техникаларды айтсам, техникалар азыркы учурда 3 кран иштеп атат. Мына жерде бир погрузчик, 2 экскаватор, бир неме жанагындай каток иштеп атат. Ошондой общий 7 неме түрү иштеп атат техниканын. Анан кийин рабочийлерде 38 рабочийбиз бар. 38 мындай айтканда 4 бригада иштеп атат. Таш тизген бригада 3 бригада. Анан кийин мына бетон иштери боюнча бир бригада иштеп атат. Биз буну узундугу 5 километр. Мына Вахапова көчөдөн Навая көчөсүнө чейин 5 километр аралыкта эки жегин ушундай тазалоо иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө 2 этап менен биз тендерге бергенбиз. Биринчи этабы мына Вахапова көчөсүнөн мына Нурматова көчөгө чейин 2,5 километр. Эки жегин ушундай бүгүн азыр ачылыш болуп атат. Негизи сметалык баасы, биринчи этабынын сметалык баасы 325 миллион. Экспрессиядан чыккан баасы утубаган утуучу баягы подрядчик 250 миллион утуп алды. Жоопкерчилиги чектелген компания Капитал курулуш фирмасы. Ош шаардык региондор аралык мамлекеттик экотех инспекциясынын маалыматы боюнча Ак Бура дарыясынын жээгинде мыйзамсыз куруулар боюнча 384 материал каралууда. Дастанбек Мырзалиевдин айтымында дарыя жээгиндеги мыйзамсыз жер сатуулар 1995 жылдан башталган. Кайтарылган
бүгүнкү күндө 384 материал боюнча иш алып баратабыз. Бул деген сөз 1995 жылы 7 июлда 271 положение чыгып атат да, постановление деп которушча. Ошолдо айтып атат, жергиликтүү бийлик өзүнүн суу корук аймагындагы суу корук зонасын бекитсин депчи. Бекиткенде Акбура дарыясынын суу корук зонасы 2 жээгинен 50 метрден 100 метр түзүш керек болгон. 95 жылы бул постановление чыгып атат. Ошодон кийин шаардык мэрия тарабынан, Жапалак айылдык өкмөт тарабынан, гос имущество тарабынан жерлер сатылып кеткен. Мыйзам сатылганда положенияны эч ким караган эмес. Акбура дарыясынын жээктерин көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча долбоор 2 этаптан турат. Биринчи этабында Вахапова көчөсүнөн Нурматов көчөсүнө чейин оңдоосу, экинчи этабында Нурматов көчөсүнөн Навай көчөсүнө чейин оңдоо иштери жүрөт. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар. Нак жээгинде 3 метрликтен баягы тротуар, ортодо газондор эгилет. Бул жакта 2 метрликке баягы велодорога жүрүшөт. Анан бул газонда бүтүндөй декчесине бешелестелер, биз баягы декоративнелерди милдеттендиргенбиз. Негизинен ошол бизге баягы оструп болгон жерге маркетинг связка турган үчүн дагы алты көпүрө, негиз басым эместе 10 көпүрө курулат. Удан бар, бул биздин максат. Ошол план иштешет. Анан эл кайра бул жерге эс албайлы, ден соолугун чыңдабайлы ооруп калбаш керек күн өткөнчө. Ошон үчүн мына бак дарактарды дагы тез өсө турган, тез көлөкө бере турган мындай жактарын карагыла. Мында күчтүү эмелер бар го, баягы агрономдор бар, жакшы мына бак даракка кызыккан адистер бар, зеленхоз ошолорду таап, анан жаңы заманбап мындай башка өнүккөн мамлекеттерден да керек болсо ошондой тез өсө турган бак дарактарды алып келип эгсек жакшы болот. Гүлдөрдүн жаңы сортторуна көпкө чыдай турган жол жүрүүчү көпүрө курулат, Кудайым буйрса. Ошол анан долбоордун общий ушул өрт чыгаруучу жерлердин бири болуп саналган ушул участок болуп атат. Ушул участокто биз ушундай көпкөндүрүү койный бактар отурулган. Анан сиз айтып өткөндөй ошол бакешек ушул жерде дагы койный растениялар менен лиственный растениялардын бири-бирине, чтобы бул проектти ишке ашырып атканда көлөкө дагы болгонго бак дарактардын жашын дагы өйдөрөөк кылып сметага киргиздирилген эле. 9 жаш, 5 жаштагы уже фактически ушул жерге отургузулат. Анан койный бактардын баары тоже возрастка келип, уже бойлору бийиктеп участок, көпкөндүрүү участоктарынан 5-6 бар. Ылдый жагында дагы жакшы болуп атабы? Өтө жакшы болуп атат. Акбуранын бою биздин бренд. Вот, Акбураны илгертен ушундай сактап иштеген бурдуктап турганыңар бизге өтө оорураак болуп атат. Бузу калкалап, урушуп дегенде ачык, кыйын болуп, ачык болгондо биринчи этабында 2,5 километр болот, ар жагы ошондо 5 километр. Бир айлансаңар деле 5 километр болот. Аксакалдар көрсүн, сүйүнсүн ушулар. Жок. Бизде капиталдык курулуш проекттин аталышы Акбура жээгинин эки жээгин бекемдөө, санитария абалын тазалоо, анан элдер эс алуучу тротуарларды басуу, анан жаштар жүрө турган велодорога куруу деген планды иштегенбиз. Бул проекттин узундугу 5 Вахапова көчөдөн Нурматова көчөгө чейин бүгүнкү күндө мыйзам чегинде. Анан көпчүлүгү айтып атат, бул мурунку проекттер болгон, мурункулардын бирөөлөрдүн демилгеси болгон деп. Мен көргөн эмесмин, ачык айтайын, мындай демилге, ушундай проект башталарын. Мен наоборот келип, зеним кейди. Биз сыймыктанган Акбурабыздын эс ала турган жайыбызды ушундай кылып туруп, басмачылар басып алгандай кылып басып алып, ушунда эл баса турган, эл эс ала турган жайларды Кудайдан коркпой саткандарды мен кармап, бүгүнкү чейин мына жакам кармап атам. Буну мен айтпасам ким айтат да, туугандар. Мезгил келет, ушул Акбуранын боюн саткан адамдар сөзсүз бул дүйнөдө эмес, наркы дүйнөдө болсо да жооп берет да. Себеби бул элдин акысы. Бул мыйзамга да туура келбейт.
нормалар сакталыш керек. Союз мезгилинен бери калган нормалар бар. Ушул ар бир дарыянын бою 50 метр бас нормалар сакталыш керек. 50 метр эмес, 1 метр да сакталган эмес. Кудай сактасын, азыр мына климаттар өзгөрүп атат, климат. Сел кетпеген жерлерден, түз жерлерден селдер кетип атат да. Туурабы, мына көрүп атасыңар. Кудайым сактасын. Бирок Кудай дагы сактанганды сактайт дейт. Мына биздин биринчи максат ушул дарыянын, Акбура дарыянын боюн бекемдөө. Мына азыр көрүп атасыңар, башынан аягына чейин басып өттүк. Дамма кандай бекемделип атат да. Кудай сактасын. Кийин буну суу көбүрөөк келгенде, анан элдер рахматын айтса керек деп ойлойм. Экинчиден, мына жакта канча деген шаардыктар жашайт. Ушулардын дагы мындай коопсуздугун каралды да. Экинчиден, мына аксакалдар азыр айтып атасыздарбы? Тура ушул жерде өмүр бою жашадыңыздар да. Ушул Акбуранын боюнда басып канча дем алып жүргөнсүздөр. Канча бала чака менен эс алдыңыздар. Бирок акыркы 5-10 жылда ушундай дарыянын жээктери жеке менчикке кетип, же болбосо бирөөлөр ээлеп алганы бизди дагы кайталайм өкүндүрөт да. Мен чоң ыраазычылык билдирем. Буну дагы мен ачык айтып коюшум керек. Ушул проекттин долбоорун даярдап, биз жетекчилерге көрсөттүк. Ушуну колдоп берген, ушул проекттин долбоорун колдоп берген урматтуу президентибизге дагы мен чоң ыраазычылык билдирем. Бул жөн эле эң баштык кылып биз башта берген жокпуз. Баардыгын макулдашып, өкмөт менен жетекчилер менен макулдашып, мына өткөндө дагы президентибиз келип, аябай жакшы экен. Ушуну жакшы сапаттуу бүтүргүлөгөн, элге кызмат кыла турган бүтүргүлөгөн, анан эң негизги сапатына көңүл бургулагын деп жакшы сөздөрүн айтып кетти туугандар.